Bismillahirrahmanirrahim. Мен ушул жер аябай жагат да мага жер. Вахидин деген качан алгачкы мүнөттөрүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хира үңкүрүндө жалгыздыкта Алла менен баарлашуу, өзүнчө бир тафаккур деп коет, мындай бир терчетте карап ойлонуп, ушундай бир жүрөгүндө бир кандай тынчсыздануу бар болчу да, бир нерсе күтүү бар болчу да негизиндечи. Анан ошол тынчсызданып алып турган мезгилде Аллах Тааланын каалоосу менен Жабрил Амин пайгамбарыбызга Хира үңкүрүндө эң биринчи өзүнүн келбетинде, сүрөтүндө көрүнгөн. Бирок ал пайгамбарыбызга эгерде ошол эле замат көрүнө калса, пайгамбар чочуп качмак да. Бирок ал пайгамбарыбыздын аркасынан кучактап атпайбы? Кучактап туруп окуу деди. Аны айтып аткан пайгамбар унчукпай корккон эмнеден билет? Оку деп өкүм кылды кайра. Анан ошол мезгилде пайгамбарыбыз мен окуганды билбеймин дегенде Аллах Таала окугун деп Жабрил беришти. Мен аркаман кайтылаган деген таризде пайгамбарыбызга ачыктап ошо эң биринчи Алланын андай айткан аяндары түшүп баштаган. Вахидул аян. Анан ошол жыл түшкөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жабрил кое бергенде үйүн көздөй чуркаган экен да. Анан үйүн көздөй келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялы пайгамбарыбыздын көзүндө тынчсызданып турган мындай бар го, жандай кандай десем, эки жакты карап коркунучтан мындай эмне болот, мындай бир асманды карап, жерди карап эмне болуп атканын түшүнбөй атат да, алактап турат. Мына ошол мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне болду десе пайгамбарыбызга эмне болду десе, менде ушундай болду, мага ушундай акыбалды окуясын айтып бергенден кийин анан пайгамбарыбыздын аялы кандай деп атат экен пайгамбарыбызга: Аллах сени эч качан шылдыңдатып уятка калтырбайт. Анткени сен туугандарыңды дайым колдогон, карапайымдын муктаждыгын бүтүргөн, жардыны канатың алган, зомбулук көргөндүн колунан бекем карманган, меймандын урматтан көңүл бурган, ак жолдо кыйналгандарды коргон адамсың деди. Чынына келгенде жашоодо мен ошо көп байкайм да, мисалы алса, аялдары колдоп турган эркектер тоого эле кетип баратканын көрөсүң да, момтур. Бийиктеп эле кетип баратканын көрөсүң да. Анан ушундай таап, бардыгыбыз ушундай кылып аткан эркектер бар. Бирок аял аркасында мына жанагындай бир трос менен байлап алган менен арт көзү тартып баратканын көрөсүң да. Сен шүмшүксүң, эмне байлыгыңа таянып атасыңбы, байлыгың менен эмне мен сатып алам деп атасыңбы, байлыгыңа байпагым, анан бирдемкеге батегим деп баягы ушундай баягы эркектин таап аткан нерсесине эмнегедир мындай бир тескерисинче анти, как будто ал таппай эле лох болуп эле көчөдө туруш керек болчу да негизиндечи. Анан ал эркек киши коем, үй бүлөм деп тартып атат, аракет кылып атат. Бирок субханалла эмне экен, мындай кандай десем, как будто балтамен бутка чапкандай боло берет экен да. Мен дайым айта берем, азыркы заманда мындай аябай эле мындай эркекти басынтуу методологиясы жүрүп атат да. Эркектерди колдогон, коргогондор азайып баратат. Мен коргоп колдой эле атам. Эмне үчүн анткени себеп, субханалла, кыргыздын ата бабабыздан илгертеден бергенде келген сонун сөз бар. Карасаң, бака баштуу балык, алтын баштуу балыктан дейт, бака баштуу эр жакшы деген. Бул биздин ата бабабыздын жолу. Демек бул жерде бул жалпылай аял заттын бардыгына тиешелүү нерсе. Чудабызбы? Эмне себептен андай? Анткени себеп бул эркектин кадыры ушунчалык деңгээлде. Бака баштуу болсо дагы бир эркек деген сөз. Эми ладно, аябай эле кирип кетпейинчи, бирок айтайын деген нерсем, аялы колдоп турган эркектер өсүштө гана болот, унутпагыла. Жаманын жакшы кылат, жакшысын эмне кылат? Мыкты кылат. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз анын эң жакшы сапаттары менен айтты. Мынтез болмакта, койчай, каяктан айтып, опять жомогуңду баштадың депчи. Ансы деле түнкүрдө жүрөсүң керелден кечке, же соода кылбайсың, эчтеке кылбайсың. Сагарына мен аял башым менен соода кылып жүрөм тет жакта десе да болот болчу да, туурабы? Бирок пайгамбардын аялы анткен жок. Акылдуу аялдардын бириси да. Билесиңерби, пайгамбарыбыздын атасы да апасы жок, жетим болгон да. Анан
Өзгөчө бир маанилүү жерде мен аябай жакшы көрөм мындай ушул жеринчи. Хадиче энебиз үйлөнүп атканда тойдун маселесин Хадиче энебиз өзү чечип атат байкайсыңар. Пайгамбардын колунда жок эчтеке. Предложение болгондо да айткан, менде эчтеке жок колумда. Жок, эч кандай. Сенин субханалла ушундай бир мындай имам күйөө алып бериңизге ыраазымын. Анан пайгамбардын энеси жок болгон себебинен Айша Хадиче энебиз пайгамбарыбыздын эмчек энеси. Ким? Халима. Халима энебизди төргө отургузат. Эне катары. Мен ушул жерине келгенде аябай калам да, атаңдын көрү ушу акылдуу, парасаттуу, мына бир жашоо деңгээли, мындай акыл өскөн аялдын иши ушул да. Пайгамбарыбыздын энеси жок, атасы жок болсо дагы аны эмчек энесин эмне кылып койду? Даражасын бийиктеп коюп төргө отургузуп койду да. Азыр баардыгы тең эле мага кайненем жаман, кайненем дура, не понимает, короче, эскирип калган немелер, тенденция не понимает дегендер чыга баштады да. Бу жерде болсо 6-чы кылымда тетиги жерде аял заты пайгамбарыбыз эмизген энеси вообще тетиги эмеде. Мындай айтканда ар жагында 500 километр аралыкта турган аялды чакырып тойдун төрүндө отургузуп атат. Жакшы аялдын маселеси ушул тургандар. Барсаң, аялың жакшы болсо, тапканың жакшы болсо, аялың жакшы болсо, субханалла, тажың башыңан түшпөйт. Эгер аялың жаман болуп калса, эмнекен кордугуң башыңан түшпөйт. Демек, бул жерде сен аялыңды мактап турушу, сенин жөнүндө жакшы сөз айтып турушу, машалла, немаловажный вопрос бул. Жашоодо аябай зарыл. Мен тамаша баягы бир эме алып койдум. Эркекти субханалла бир эле аял эле стресс кылат десем, эч ким ишенбейт магачы. Жок, субханалла. Анык эле ошондой. Мен 100% гарантия менен айтам. Андан кийинси пайгамбарыбыз менен 9 жыл чогуу жашап, Хадишадан кийин эң сүйүктүү жары болгон Айша энебиз да, аны үй бүлөлүк жашоосу, мүнөзүн жашыруун да ачык да, өзгөчөлөрдүн эң жакшы билген Айша энебиз пайгамбардын аклагын мындай деп айтып аткан. Аллахтын элчиси мүнөзү Куран болчу. Дегени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосу толугу менен Аллахтан арам деген тыйылып, адал деген менен жашоо деген сөз да. Бир да секунд пайгамбарыбыз эмнекен Курандан ары чыгып кеткен эмес экен. Ал өзүнө жасалган жеке адилетсиздикти эч качан өч алууга себеп кылган эмес. Мына ушул нерсени өзүңөр аябай маанилүү деп билгиле жигиттер. Эркектер ушу маанилүү деп билгиле. Адамдын өзүнүн жан сага болгон бир адамдан келе турган бир кандай бир жаман нерсе, мен сөз болсун, бул нерсе ал өч алууга себеп эмес. Анын аркасында шайтан турат дагы, ал уланып кетиши мүмкүн. Да мындан да көбүрөөк уланып, жашооңду бузгандан башка эч нерсе алып барбайт. Бул баардык нерсе бүтөт. Бул неме болгон болсо бүтөт. Мисалы жер талашсаң делечи, үй талашсаң деле, эмне талашасың? Мал талашасыңбы? Дүйнө бул эмне ошо тиешелүү болгон болсочу, муну талашып отуруп эч кандай пайда таппайсың. Болгон нерсе жүрөгүң карайт да. Жүрөк караят. Дүйнөдөн талашуудан, талашып тартсаң бир гана нерсе жүрөк караят. Бетке тырыш түшөт. Акылың кетет. Шерменде болосуң. Бул талаша турган нерсе эмес. Андан көрөк кээ бир убакыттарда сенден бирөө бир нерсе талашып аткан болсо, макул эми сиздики боло берсин, макул деп коюп кете турган болсо, унутпагыла. Эгер ошол Аллах ыраазы үчүн боло турган болсо, Алла Тааланын дагы андан дагы деген 10 эсе боло турган жакшылар кайра келет. Келбей койбойт. Мен көп адамдардын сурашат да, устаз, мен талаша берейинби? Айтам, талашпа дейм. Бул Бишкектин ичинде 1 гектар жер болуп атат, устаз, талаша берейинчи? Жок, талашпа, жок, талашпа. Уксаң талашпа. Устаз, элитный үйдө квартира болот, талаша берейин? Жок, талашпа. Бизнесин тартып кетти, талашпа. Жоңгой. Эми, конечно, кээ бир случайлар болот, талаша турган, бирок булар мага сурагандардын уккандан кийин айтып атам да, талашпа сен, кереги жок нерсе. Анан кээ бирлер даже айтам, бала талашайм деген айтам, жок, талашпа дейм. Бала да талашпай эле койгула. Ишенесиңерби? Берки үчөөндө Аллах башкасын ачып берет. Ал эми балаң болсо, кызың болсо, талашып алып кетип калган болсо дагычы, чоңойгондо кайра кайтып келет.
издеген эле баланы көрүп жүрөм менчи. Эртеден кечке жамандашкан, шүмшүк энең, шүмшүк атаң, атаң шүмшүк дей берген. Бирок субханалла акыл тойгондон кийин мындай карайт экен да, караса дагы эле шүмшүк деп атса, 10 жылдан бери атасы бир да жол жаманчылык кылган, алимент төлөгөндөн башкачы. Кыз деле, бала деле болсо эмне кылат экен, ойлонот койлум, деп туруп субханалла кайра кайтып келип атат экен. Карасаң, сени канча нерв кетирдиң эле агачы. Мына пайгамбардын адаты мынакей. Дүйнө жөнүндө бир өөнө да бети кызарып койгон эмес экен. Эгер бир нерсе каарданса, ошол нерсени Куран жек көргөн үчүн гана каарданчу. Kaardana turan nerse köp. Zina kılып atkан adamga zina kılba dep açulan. Oşoncu talaş, oşonu tartıp kal. Biri narkotik çegip atsa, biri naşa çegip atkan bolsa, arak içip atkan bolsa, nahak biröөнүкө kol salып atkan bolsa, kişi öldürem dep жүргөн bolsa, mına oşogo kaardanıp, oşogo tartınsa bolot экен да. Бирок калган нерсе эмес экен. Bir нерсени жактырса, Kur'an жактыргандыгы үчүн жактырар эле дейт. Эми Алла Таала Кур'анда кайсы нерсени жактырган болсо, ошол нерсени жактырчу экен пайгамбарыбыз. Ушундай экен. Дагы артылат. Экинин бирин тандагысы келсе, мынакей мен дайыма ошол принципти карайм эмес. Дагы кээ бир убакыттарда мындай бир принциптер бар да, анан кантип чыгаса, момундай чыкса, кантип эле ушуну чыкса болот дей берет да. Пайгамбардын жашоосу мынакей карагыла. Экинин бирин тандашы керек болгондо, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма эң жеңил, элге ыңгайлуу болгонду тандачу. Бирок ал жеңил жолдо күнөө бар болсо, анан эч ким анчалык алыс качмак эмес. Ал жаман сөз сүйлөбөгөн, бирөөнө зыян келтирүүнү каалаган адам эле дейт. Эки жол. Жеңилин танда. Карасаңыз, жеңилин танда. Жеңилин танда десе, кандай бирөө оор, бирөөнө взятка беришиң керек. Дагы бир нерсе кылыш керек болот. Ар жагында милиция бар. Тияно түрмөгө чыгып калсаң, тандабайлы коян. Бирөө молдакей мындай рисковать этиш керек болот атат. Эмне рисковать этиш керек болот? Риск большой, тот, кто не пьет, тот, кто не рискует, тот не пьет шампанский деп өзүнчө момунтет. Айтатам, туура макул эми айланайын. Бирок тетекка түрмөгө чөксүң деп атам да. Эми мындай дейт, эми абайыл ким дейт да, абайыл эмес, мына биягында жол бар деп атам да, мына моундай кылсаң, мынакей мынча соң берген базарга бар. Мына тиги жерден Токмоктун эле базарынан баштагыла. Барды эртең менен бир кой сатып ал дагы, түшкө чейин кайра сатсаң, бир 5000 сом таап аласың. Эң оңой жолу да. Эртеси күнү 2 кой сатып ал дагы, 5000 сом, 10 000 сом таап аласың деген сөз да. Туурабы? Жеңил жолу бар да мындайчы. Биздикилер болсо жок, андай эмес да. Түрмөгө чыгып кетти, прямо алыпчы, шылуундан барыпчы. Бир жашоодо субханалла 2 жол келе турган болсо, сөзсүз жеңилин тандаганга аябай аракет кылгыла. Дагы бир нерсе бар, пайгамбарыбыз күмөндүү нерседен качкыла дейт. Эгер ошон күмөнүн билген болсо, күмөн нерсе экен болсо, аны тыштап, күмөнү жок нерсеге кетиш керек экен. Мынакей жашоодо принциптердин баардыгы тең пайгамбардын жашоосуна алып кете бериш керек да. Жеңил боло берет дагы, акырында аягында иншалла Алланын жакшылыгы келип баштайт иншалла. Ал сөздү чубап узартчу эмес, мага окшоп узартчу эмес экен. Пайгамбарыбыз ар бирин сөзүн так, айкын, ууга жеңил кылып, бөлүп айтчу. Ким кааласа анын сүйлөгөнүн сөзмө-сөз таанап, жаттап аларлык болчу дейт. Демек, машалла, негизинде бир сонун бир сөз бар. Авалки биз сүйлөп аткан сөздөр, бул шарият сөздөрү, анык таза сөз болгон себебинен мында эмне бар экен? Актык, тактык бар. Бирок кээ бир сөздөр бар, сүйлөнө турган, кээ бир сөздөр сүйлөнбөй турган. Эң жакшы сөз бул сүйлөбөгөн сөз, айтылбаган сөз да. Кыргызда сонун сөз бар. Билем деген 1000 сөз дейт. Билбейм деген бир сөз. Билбейм дегенди көбүрөөк колдонгула. Эгерде билем десең эле, эмне болдуң? Тутуласың да. Ошонун үчүн эң жаман сөздөр бул адамдар жалганчылыкка үндөгөн, жашоодо субханалла бизди жаманчылыкка бурган сөздөр экен. Аракет кылабыз ушун жашаганга иншалла. Машалла. Демек бул пайгамбардын сүннөтү жашообузга келсе, анда Кудай калган оңоло берет. Жашоо сүннөт эле келиш керек. Макулбу? Талаша турган нерсе, мына бүгүн сен канчалык деңгээлде оңолдуң? Мына калпты күнү айтып жүрөсүң, мына бүгүндөн баштап калп айтпайм деп туруп, бир нече күндөн бери калп айтпай жүрсөң, сен эрдик кылдың да. Мына сен туура сүннөттү тандадың. Мына бүгүндөн баштап арак ичпейм дедим, мынакей бол дедим, субханалла, сен чоң сүннөттү кылдың. Карасаң,
Мына бүгүндөн баштап төлкө менен жакшылык кылат дедиң, керек болсо ойлоп атканда жакшы нерсени ойлоп баштадың, мынакей сен сүннөттү аткарып баштадың. Көрүнгөн сүннөт бар экен, көрүнбөгөн сүннөт бар экен. Көрүнбөгөн сүннөт ал сенин жүрөгүңдө, аны сен эле билесиң. Чын айтканда кээ бирде күнөө кылганыңар өзүң эле билесиңер, туурабы? Эч ким көрбөй туруп кылган күнөөні сен эле билесиң, туурабы? Аны Алла билет да, башка эч ким билбейт. Туурабы? Демек ошол өзүң билген күнөө иштерди тыйылып баштасаң, сен сүннөткө эргешкендин катарындасың. Макулбу? Сырттагы нерсеге көңүл бура. Шортикчен жүрөсүңбү? Футболкачан жүрөсүңбү? Мага деме жылаңаш чыгып аласың, ал сенин ишиң. Ал сенин ишиң. Кээ бирөө мен самовыражаться этип атам дейт го. Ал просто деген канчалык деңгээлде эмеңин иштерин көрсөтүп кой да, просто элечи. Мурдуңа момундай тиги сөйкөт тыгып алып, мындай сөйкөт тыгып алсаң эле, чачыңды узун кылып алсаң эле сен мындай бир свободный адам болуп калган жоксуң, туурабы? Тескерисинче сен ошол кылыктарыңдын кулу болуп калат атпайсыңбы? Түшүнөсүңбү? Кылыктардын кулу болуп калат. Адамда бир нерсеге байланып, бир брендке байланып калсачы, брендтин кулу экенин билесиңер ушунучу. Билбей калды өзүлөрүчү, ошо брендтин кантип кулу болуп калганынчы. Бир эле нерсе жашооңа бир нерсе киргизип алсаң, кээ бирлеринде эле мисалы мындай, мындай десем, намаз окубайт, эчинде бирок узун көйнөк сакалды кылып алган да. Эми муну чечип койгондон уялат да, эмне үчүн эл көрүп турган да. Бирок Алла менен жашыруун нерсени унутуп калган да. Ага үчүн уялбайт да. Ал ошол сакал менен көйнөктүн кулу болуп атпайбы? Ошон үчүн субханалла, эгер сен ичиңди өзгөрсөң, сыртың өз эле болуп калат да. Адамдын ичи оңолсо, анан сен тегерек туруп турган болот. Түшүнөсүзбү? Ички дүйнөң сенге спокойно отурган болсо, жаныңдагы баары спокойно болот. Ички дүйнөң кымгуут болуп турса, жаныңда эч качан болбойт, сен түшүнбөйт дажычы. Анткени сен өзүңдүн мээң кымгуут да турабы, анда кошмар болот, сен эч ким түшүнбөй тура берет. Ошон үчүн муну ана мунуңдаш керек, ошо сүннөт машалла. Аракет кылабызбы? Амин. Субханакалла хамдулилlah анта астагфиру ва атубу илейк. Аллахым өзгөчө.